Вот. Вот здесь мы остановились. Как сказать, чемодандарды алып келип туруп, могу жерге бүт баарын үйүп таштап коюптур эшектер. Ар ким өзү барып эктеп сүйрөп келип атат. Чаң. Ужас. Тоже мне, блин, Кыргызстан. Москва көзүмөн өтүп атат мен. Жамгыр жааса да какшып бир көк чөп жок го. Күндүн ысыгын. Айтодан кече интернеттен көрдүңбү бир Москвадан келген кызыбыз Кыргызстанга жаңы эле самолеттен учуп түшүп эле жана карантинге жатып обсервацияга жатам деп барып алгандан кийин сумкасын эшикте таштап коюптур. Москвадагыдай эмес, мага бирөө көтөрүп келиш керек окшойт го. Карачы жердин көгөрбөт эле фу, Москваны сагындым деп жаңы эле учуп келип ал. Айылнайын карындашым, мынау жаратылышты карачы. Мына жаратылышты. Ушул жаратылышты москвалыктар түшүндө эле көрүп турбаса, муну күндө биз муну күндө көрүп турабыз. Кудайыма миң мертебе шүгүр, Кыргызстанда ушундай сонун жери бар экен. Анан ушул бир тарбия, кыска көз караш, маданиятсыздык, ошо орустардын бир баягы сөгүнгөн бир тарбияларын көрүп алып, Москвага мен гастролго барганда көргөм. Колуна пиво көтөрүп бир жаш эле кыз сигаретти кармап алып жаныма келип, "Ой, Борунчубаке, как там Киргизия?" дегенде жиним келип айттым эле, "Без тебя хорошо" депчи, "Оставайся здесь" деп. Ансаганда кондой колунда алган күчүктү көтөрүп алыптыр дагы кыжырды келтирип. Ушундай бир башка жактын маданиятын үйрөнгөн, тарбиясыз болгонан ошондой карындаш да жана келип алганан, "Фу, Кыргызстан, Москваны сагынып атам", өзү жаңы чүк келген. Ушунчалык ой жоктук. Ошол кыз келип алып мага, "Ой, мындай" деп орусча сүйлөсө, жанында бир жигит айтып атат, "Эми аке кечирип коесуз, биздин кыздар москвачылык" деп коюшат экен. Биздин кыздар ушундай болуп калды, эми бир аздан кийин кызыганда тажикти жетелеп алып кетип калат деп. Мен айтарым, өзгөчө Москвадан келип аткан ушундай карындаштарым, ушу жерге келгенде бир туугандарыңарды, ата энеңерди уят кылбай, башын жерди кесте каратпай, баягы тетактагы жаман адатыңарды ушул жерге алып келип алып, сигаретти чичайта чиштеп, пивону кармап алып, мына бизде Кыргызстанда азыр Кытайлар дагы бар, тиги түрктөр да бар, индустар да жүрөт. Алар деле өздөрүнүн кыздары менен эле жүрүшөт, жетелешип. Бияка келип алып, ошол жакта кылган баягы тарбиясыз маданиятыңды кылып, бияка келип алгандан кийин түрктөрдү, Кытайларды жетелеп кетип, шерменде кылба. Ошол жакта эле калып эле калчы. Карындашым, суранам сенден. Анан келип алып Кыргызстанды мындай эле тигиндей эле дебей, сен кечеги эле айылда Мамбеттен эле кыз эмес белең. Сага эмне болду? Шаар көрсөң эле башкача болуп калдыңбы? Москваны көрүп эле калдыңбы? Ушул турган биздин ажайып кооз жерге Москваны алмаштырасыңбы сен? Баягы шаар көрүп келген бир кыз келип алып, Кетменди тааныбай калып айтат дейт. "Что это такое?" деп туруп, деп Кетменди тааныбай, баягы четин басып алса, Кетмен келип туруп, башы сабы келип, башына канк деп десе, чочуп кетип, "Ой, Кетменди ушул жерге таштап коесуңарбы" деп коет. Ансагандай сен кечеги эле айылдагы эле тиги Сабырбектин кызы, же болбосо тиги Акматтын кызы эмес белең. Эмне болду сага анчалык эле? Акылың жоктугунан ортодо кайра бир окубай калган же бир маданиятсыздыгыңды келип ошол жерге көрсөтөсүң. Уялтпачы бизди кыскасы. Рахмат, ошол жакта эле кала бергиле. Келсеңер Кыргыздын кадырын, баркын билип, башкача бир тарбияны